Интернетте кайра мага жазып аткандардын Нагиманын историясын көрүп келип алып, мага ажылдап аткандардын баарына айтып коерум. Мен Нагимага окшоп ардекени чыгарбай элем, мен өзүмдүн аялымды жамандап алыпчы. Анан кийин ошол жерде придумать этилгендердин баардыгын эле алып келип туруп элдин бетине алып чыга бербей жашагысы келсе жөн эле үмүтү бүтүрүп коет. Болбосо кайра 19 жолу кетип калып, 19 жолу келип жашоо оюнчукпу эмне? Ал кааласа кетип калат, кааласа келе берет, жашай турган болсо жашайт, күнөө өзүңдөн кетти дейт. Бир жактан эле ызылдап эле тарс жүн чыга берет, эки жактан болот бүт бардык нерсечи. Ошол нерсени эмоцияга алдырбай, бир жакшынакай болуп сүйлөйм, элдин баары эле мага жаман жазып, Нагиманы колдойт десе. Акыркы күндөрү Нагимага жаман бүтүн хейттер, жаман сөздөр кетип атса не кылышты билбей эле. Нагиманы колдогула, жакшы сөздөн сүйлөп койгула. Семьяда болуп аткан нерсенин бүт бардыгын элге чыгарып, жамандап ана мына кыла турган акмак эмесмин да. Мен биринчи билип алгыла, кете турган адам болсо да кайра айта берем. Канча жолу көрүп аткан адамдын өзү деле билет, аны келип кетип кала берсечи. Мен Нагима жөнүндө Нагиманын артын чукулап алып туруп же башкасын кылган жерим жок. Балдарды алып келип алып сынап аткан жерим жок. Нагимага окшоп үйлөнгөндөн кийин деле экөөбүз бир соодун жакшып атканда деле подругасын алып келип салып берип коюп, асына жолугат экенби, ана мына экенби деп бүт бардыгы чыгып атат го. Интернетке уч кезден бери чыгарат. Бир жамандайт, эки жамандайт, үч жамандайт, кайра чыгарып берет. Өзү жазып атат, ошо телеграмдан көрүп аткан нерсеңер эмне болуп аткан болсо, ошо кыздын аккаунтун же номерин жөнөтүп кой дечи. Бүт бардык жактан текшерип чыгам го. Мен өзүм деле башым иштейт го, бир жакшынакай келип ушинтип жаза бергенде. Мындай ойлонуп сүйлөгөлө мындай доказательство менен алып келип мынтип көргөзүп берип койсун. Өткөнгө ишти козгой бербей. Ана хайп үчүн ана мындай кылып атасыңар, андай кылып атасыңар, ал хайп мага керек эмес. Инстаграмды сатам деп чыгарып койгон. Мен ошо духум жетсе, Инстаграм клиентим чыкса сатып деле берем аны. Мага кереги деле жок бул аккаунттунчу. Ошол хайптын бардыгы Нагимага керек да. Кайра чыгарат, жазат, жамандайт, бирдеке дейт. Кудду элдер аны жакшы көрүп калып сүйлөп жүрчү да. Эл өзү тараза, өзү билип алат эмне болуп атканын. Ошол доказательство болсо, доказательство мен деле сүйлөп коем, анан чыгарып коем, бетиге мынтип коюп берип коем. Анда элдин баары эме болот. Аялыма тең эле болуп туруп, кыз балага тең эле бүт нерсени чыгара берейин мен. Кыз бала эмоция менен чыгарып койсо, мен сабыр кылып турам да бүт баарына. Айтарым ошол, мындай ойлонуп иш кылга сүйлөөрдөн мурда ойлонуп туруп сүйлөгүлө, мен үйдөгүлөрүмө же башкаларга сөз тийгизе бербей. Өзүңөрдү мындай карап алгыла биринчи. Мен эчтеке деп историяга чыгара элекмин, пока что болду, үнчүкпай эле тургула. Историяга чыгарайын, андан кийин сүйлөшүп көрөсүңөр, ойлонуп көрөсүңөр. Мына акылдуу болуп аткандардын бүт баарына айтып коерум, Нагима көт каалаган кезде кетип калып, келип, анан кийин Бишкекте жашайык десе, Бишкекке келип алып жашай турган же башка нерсе адам эмесмин го мен. Үйлөнгөндөн кийин көт кысып, айылдын ичинде айылдын тиричилигин кыла турган адам мен. Үйдө менден башка эркек жок азыр. Нагима каяка кетип калса аркасынан келе берейинби? Ошко келди, майли Оштон алып кетем, Бишкекке келди, Бишкектен алып кетем, Москвага кетти, Москвадан департым бар, мен барып алып келейинби аны жалдырап алып туруп. Жалдырасаң келбесе, жазса келбесе, мындай жашайын деген болсо, семья керек болсо эч ага эле келип туруп жашап же көтүн кысып жашайт. Кайра келе бербей. Мен историялар козгоп бүт бардыгын артынан чыгарды, Нагиманын немелерин мынтип лентама чыгарып бербей атам го. Мындай акылдуу болуп, өзүңөр деле чечим чыгарып алгыла, жаман жаза бербей.